Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым. Мандуу күнүңөр менен. Сабакка даярбызбы? Окуу куралдарыбыздын бардыгын даярдап, сабакка көңүл бурабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы көбөйтүндүнү жана даражаны даражага көтөрүү. Бүгүнкү сабакта биз көбөйтүндүнү жана даражаны даражага көтөрүүнүн касиеттерин үйрөнөбүз. Аларды пайдаланып, өз алдыбызча эсептерди чыгарабыз. Адегенде балдар, биз өткөнкү сабакта өткөндөрүбүздү эстеп алалы. Негиздери бирдей болгон даражаларды кантип көбөйтөбүз? Мурдагы сабакта балдар, биз даражаларды көбөйтүп жана бөлгөндү даражага көтөргөндү үйрөнгөнбүз, Кана эстейбиз? Негиздери бирдей болгон даражаларды кантип көбөйттүк эле? Азаматсыңар, негиздери бирдей болгон даражаларды көбөйтүү үчүн негизин ошол бойдон калтырабыз, ал эми даража көрсөткүчтөрүн бири-бирине кошобуз. 9 санынын квадраты канча болот? Квадрат дегенде биз экинчи даражаны түшүнөбүз, Демек 9 санынын квадраты 81. Квадрат деген санды өзүнө өзүн 2 жолу көбөйт дегенди түшүндүрөт, 27 саны кайсыл сандын кубу? Демек, кайсыл санды биз өзүнө өзүн 3 жолу көбөйтсөк, 27 саны келип чыгат. Табабыз, ойлонобуз, көбөйтүп текшерип көрөбүз балдар. Азаматсыңар, 3 санын өзүнө өзүн көбөйтсөк 3 жолу 27 келип чыгат экен. Текшерели. 3'тү 3'кө көбөйтсөк 9, 9'ду 3'кө көбөйтсөк 27. Эгерде сандын даражасы 1-ге барабар болсо, бул касиетти өткөнкү сабакта өтүп жазганбыз, балдар. Эгерде сандын даражасы 1-ге барабар болсо, анда жообунда ошол сан өзү келип чыгат. Мисалы, 5'тин биринчи даражасы 5, x'тин биринчи даражасы x, y'тин биринчи даражасы y, 100'түн биринчи даражасы 100 жана башка. Каалагандай сандын биринчи даражасы ошол сан өзү келип чыгат экен, балдар. 2'нин 4-нчү даражасын аныктагыла дейт. Демек, 2'ни өзүнө өзүн 4 жолу көбөйтсөк, канча болот экен? Чогуу чыгаралы. 2'ни 2'ге көбөйтсөк 4, 4'тү 2'ге көбөйтсөк 8, 8'ди 2'ге көбөйтсөк 16. Демек, 2'нин 4-нчү даражасы бул 16 экен. Балдар, биз силер менен даражаларды бири-бирине көбөйткөндү үйрөндүк. Эми ошол көбөйтүндүнү дагы даражага көтөргөндү үйрөнөлү. А көбөйтүлгөн Б'нын кубу дейт. Демек, бул жерде 2 сандын көбөйтүндүсү берилип жатат, балдар. А көбөйтүлгөн Б. Демек, биз ушул 2 өзгөрмөнү 3 жолу жазып алып, бири-бирине көбөйтөбүз. А, Б көбөйтүлгөн А, Б көбөйтүлгөн А, Б. Демек, бул жерден биз негиздери бирдей болсо, даражаларын эмне кылат элек? Кошот болчубуз, Демек, бул жерде ар биринин даражасы 1-ге барабар. 1'ди 3 жолу кошсок, канча келип чыгат? 3. Демек, жообу A'нын 3-нчү даражасы жана B'нын 3-нчү даражасы. Же болбосо A'нын кубу жана B'нын кубу деген жоопту алат экенбиз. Жалпы формасын жазсак, А көбөйтүлгөн B'нын n-чи даражасы барабар
an көбөйтүлгөн bn. Көбөйтүндүнү даражага көтөргөндө ар бир көбөйтүүчүсүн ошол даражага көтөрөбүз жана чыйынтыктарын көбөйтөбүз. Мисалы, 2x'тин 5 даражасы барабар 2'nin 5 даражасы жана x'тин 5 даражасы барабар. 2 натуралдык сан болгон үчүн биз аны даражага көтөрө алабыз, балдар. 2'nin 5 даражасы бул 32ге барабар экен. 32 x'тин 5 даражасы деген жоопту алдык. 3x y'тин кубу дейт. Демек, бунун ар бирин ошол даражага көтөрөбүз. 3'тин кубу, x'тин кубу жана y'тин кубу. 3'тин кубун табабыз, балдар. Жана кайталап өткөндө дагы ушул 3'тин кубун таптык, 27 x'тин кубу, y'тин кубу. X квадраттын кубу дейт. Бул жерде негизи өзү дагы даража түрүндө болуп атат. Жана аны дагы даражага көтөрүп жатабыз, балдар. Демек, x квадрат көбөйтүлгөн x квадрат көбөйтүлгөн x квадрат. Эмне үчүн 3 жолу жаздык? Анткени куб берилип атканы даражасы. Негиздери окшош болгондо даражаларын кошобуз. X жана даражасы 2 кошулган 2 кошулган 2 барабар x'тин 6 даражасы экен. Кыскача түрдө, балдар, биз эгерде даражаны даражага көтөрүү амалы берилсе, биз негизин өзүн жазабыз дагы даража көрсөткүчтөрдү бири-бирине көбөйтүп коебуз. Демек, x'ти жазабыз, 2'ни 3'кө көбөйтсөк 6. 2 квадрат a кубтун 4 даражасы. Демек, 2'ни жазабыз. 2 жерде 4, 8 даражаларын көбөйтүп жатабыз. Жана a'нын кубу дейт, 3 жерде 4, 12. Жообунда 2'nin 8 даражасы жана a'нын 12 даражасы келип чыкты. Демек, даражаны даражага көтөрүүдө негизин мурдагыдай калтырабыз. Ал эми даража көрсөткүчтөрүн көбөйтөт экенбиз. Мына берилген мисалдардан көрүп турабыз, балдар. 2'ни 4кө көбөйттүк жана 3'тү дагы 4кө көбөйттүк. Жалпы формасын жазсак, a m'дин n-нчи даражасы барабар a m көбөйтүлгөн n. Даражага көтөрүүнү аткаргыла дейт, балдар. X y'тин 4 даражасы дейт. Кана чыгарып көрөлү, балдар. Туура. X'тин 4 даражасы жана y'тин 4 даражасын алабыз. Г'сын карагыла, балдар. Чыгарылышы менен бердим атайын. 3a'нын квадраты дейт. Демек, ар бирин даражага көтөрүүнү аткарабыз. 3'тин квадраты жана a'нын квадраты барабар канча экен? 3'тин квадраты 9. Ал эми жана a'нын квадраты деп жазабыз. Анда иретин менен чыгаралы. A, B, C'нын 5 даражасы дейт. Бул жерде бардыгы өзгөрмө түрүндө берилгендиктен биз жөн гана ар бирин даражага көтөрөбүз. A'нын 5 даражасы, B'нын 5 даражасы жана C'нын 5 даражасы. Кийинки 2x'тин кубу дейт. Биз жогоруда мисалда да чыгардык, дал эле ушундай көнүгүүнү. 2'нин кубу жана x'тин кубу барабар 2'нин кубу 8 жана x'тин кубу. Жообу 8x куб. D минус 5x'тин кубу дейт. Демек, минус 5'тин 3 даражасы жана x'тин 3 даражасы. Терс санды
3 sаны бул жуп саны. Терс санды жуп даражага көтөргөндө кандай болот эле балдар? Терс санды жуп даражага көтөргөндө жообу терс сан келип чыгат дегенбиз. Демек, минус 5-тин кубу канча? 5 жерде 5, 25. 25'ti 5'ke koysak 125. Demek cevap minus 125 x kub. Minus 10 ab'nın kvadratı değil. Kvadrat 2 bu. Geçiresler balдар. 3 taksanı ters sandı tak darajага көтөргөндө жообу терс келип чыгат. Ал эми 2 бул жуп сан, ошондуктан терс санды жуп даражага көтөргөндө оң сан келип чыгат. Минус 10'дун квадраты 100. Демек жообу 100a квадрат b квадрат. Жакшылап бардыгын дагы бир ирет карап чыккыла балдар. Көңүлүбүзгө сактап калабыз ар бир айтылган эрежелерди. Кийинки даражаны даражага көтөрүү экен, балдар. X кубтун квадраты. Кана кайталайлы балдар, даражаны даражага көтөрүүдө эмне кылабыз? Даражаны даражага көтөрүүдө негизин мурдагыдай калтырабыз. Ал эми даража көрсөткүчтөрүн бири-бирине көбөйтөбүз балдар. Демек, 3'tü 2'ge көбөйтсөк 6. X'tin 6-нчы даражасы. X квадраттын кубу дейт. Бул жерде дал эле биринчи мисалдай 2'ni 3'ge көбөйтсөк 6. X'tin 6-нчы даражасы экен. A'нын 5-нчы даражасы дейт. A'нын 5-нчы даражасын 4-нчы даражага көтөрөт экенбиз. 5 жерде 4, 20. Демек жообу A'нын 20-нчы даражасы. A 6'нын кубу дейт. Демек, 6 жерде 3, 18. Жообубуз A'нын 18-нчы даражасы. Кийинки y квадратты 5-нчы даражага көтөрөт экенбиз. 2'ni 5'ke көбөйтсөк 10. Демек, жообубуз y'тин 10-нчы даражасы. Y четини квадратка көтөргүлө дейт. 7 жерде 2, 14. Демек, жообубуз y'тин 14-нчы даражасы. B кубту кубка көтөргүлө дейт. 3 жерде 3, 9. Демек, жообубуз B'нын 9-нчу даражасы. B'нын 5-нчы даражасын квадратка көтөргүлө дейт. 5 жерде 2, 10. Демек, жообубуз B'нын 10-нчу даражасы. Берилген даражаны даражага көтөрүү үчүн берилген маселебиздин бардыгында өзгөрмө же болбосо тамга түрүндө берилип калыптыр, балдар. Биз силер менен мисалдарды карап жатканда өттүк, жанында сан бар болсо, анда ошол санды дагы ошончо даражага көтөрөбүз жана жообун табып жазып койсок болот. Тапшырма 439 даражага көтөрүүнү аткаргыла жана 447 даражаны даражага көтөрүү. Кайталап коелу, балдар. Көбөйтүндүнү даражага көтөрүү үчүн биз ар бир көбөйтүүчүнү ошол даражага көтөрөт экенбиз. Мисалы, берилген тапшырманын D'сын карап өтөлү. 10x y'тин квадраты дейт. Бул жерден 10'дун квадраты, x'тин квадраты жана y'тин квадраты.
Biz sandın 10'dun kvadratyny tapa alabız. 10'dan 10'ga köbeytsek 100. Demek cevabımız 100x kvadrat y kvadrat ekeni. Demek har bir köbeytүүчүнү berilgen darajaga götüröbüz. Al emi darajany darajaga götürүү үчүn kaytalap eske tүйüp alabız balдар. Darajany darajaga götürүү үчүn negizin ошол бойдон калтырабыз. Daraja көрсөткүчтөрдү бири-бирине көбөйтөбүз. AMN barabar AM'din n'inchi darajasi barabar AM көбөйтүлгөн N. Berilgen misaldan karaylı. X 6'nın 4. darajası deyil. Demek 6'nı 4'kö köböйтөбүz. 6 jerde 4 24. Cevabı X'tin 24. darajası. Bu жерден карагыла балдар. D'sында biz чыгарган эсептерден башка өзгөчөлүк болуп турат. X'tin kvadraты, X'tin кубу, X'tin 4. darajасы дейт. Бул жерде эч кандай даражаны даражага көтөрүү жок экен. Мындай учурда кантип чыгарабыз балдар? Туура. Даражаларды көбөйтүүнү кандай аткарсак, ошондой эле аткарабыз. Бул жерде негиздери окшош болгон мүчөлөр көбөйтүлүп жатат. Демек, негиздери окшош болгондо кантип көбөйтөт элек? Негизин ошол бойдон калтырабыз жана даража көрсөткүчтөрүн кошобуз. Негизи x болуп жатат. Демек, жообубуз x даражасында 2 кошулган 3 кошулган 4. 2'ni 3'e koşsak 5, 5'e 4'ü koşsak 9. Demek cevabımız D'sında x kvadrat x kub jana x'tin 4. darajası barabar x'tin 9. darajasını alat ekenmiz. Bardыгы түшүнүктүү болду деп ойлойм балдар. Бардыгын эске салабыз, эсибизге түйөбүз. Тапшырманы өз убагында аткарабыз. Жана эң жакшы деген бааларды алабыз, балдар. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыз соңуна жетти. Кийинки сабактан амандашканча балдар, саламатта калгыла.